Эми 6-7-8 жаштагы балдардын конфликттери дагы өтө бул конфликттерге дагы серьезный карашыбыз керек. Анткени бул мезгилде дагы балдар бири бирине кадимкидей травма берип коюшу мүмкүн, катуу шылыңдайт, катуу орой сөз айтат, өтө жаман сөздөрдү, балким сөгүнгөн сөздөрдү айтышат. Мисалы үчүн мектепке барганда мугалим жокто ар дайым эле чоңдордун көзөмөлүндө болбойт да балдар. Мугалим перемен учурда чыгып кеткен учурда стол менен катуу уруп коюшу мүмкүн парталардын арасында, же болбосо көчөдө ар кандай бири бирин оор жаракат берип коюшу мүмкүн. Албетте бул мезгилде дагы балдар толук акыл эске кире элек, али дагы кичине, али дагы бала. Ошол себептүү биз бул балдардын уруштарын көргөнүбүздө ажыратабыз, мүмкүн болушунча сүйлөшүү иштерин жүргүзөбүз, 4-5 жаштагы балдар сыяктуу сүйлөшөбүз, ажыратабыз, буларга деле кулактарына мээсине куябыз, адамга адам кол көтөрүү, адам менен адам урушуу болбойт дегенди айтабыз, түшүндүрөбүз. Албетте чеги менен мугалимине билдиребиз, менин балам менен башканын баласы урушуп кетишиптир, мушташа кетиптир деп мугалимине, класс жетекчисине билдиребиз. Ошол биздин балабыз менен урушкан баланын ата энесине билдиребиз. Сен да балаңды жөндөп кой, мен да үйдөн жөндөп айтайын деген сыяктуу. Булардын баарын албетте чеги менен чектеп айтабыз. Иши кылса ата энелер аралашып балдардын конфликттерин мындай айтканда чечкенге, оор абалга өтүп кетпегенге, кайталабаганга, урушкан болбойт экендигин, урган болбойт экендигин айтып түшүндүрөбүз. Ошол эле учурда биз конфликтти эң жакшысы үйдөн өзүбүз үлгү болуп көрсөтөбүз да. Эгерде биз балдарыбыз менен, чоң балдарыбыз менен уруша турган болгон болсок, бакырып кыкырышып кол көтөрө турган болсок, же ушул эле 6-7-8 жаштагы балдарыбызга өзүбүз зулумдук кылып кол көтөрүп уруша турган болсок, же болбосо өзүбүз күйөөбүз, жолдошубуз, же болбосо үйдөгү кимдер менен жашасак, кайын журтубуз менен жашайбызбы, ошолор менен ар кандай конфликттерге бара турган болсок, кол көтөрө турган болсок, балдар бул куракта урушуу, конфликтке баруу, кол көтөрүү норма деп түшүнүп алышат. Анткени булар өтө кичине, булардын фильтрлери жок мээсинде. Ал эми 9 жаштан жогору балдардын конфликттери кандай болот? 9 жаштан жогору балдар булар өспүрүм курак эсептелинет дагы. Булар конфликтке серьезный карайт. Конфликт аркылуу булар бири-бирлерин тааныйт. Конфликт аркылуу булар ага эмне жагып, эмне жакпастыгын, анын чек арасы кандай экендигин аныкташат. Конфликт аркылуу булар бири-бирине ойлорун, талаптарын билдиришет. Бирок бул балдарга конфликтти туура чечүүнү, конфликтке барбай сөз менен чечүүнү үйрөтөбүз. Эгер 9 жаштагы балдар кадимкидей уже булар 9 жашка чейин балдар досту жөн эле оюнчук ойнош үчүн кызыкчылыктары дал келип эле кызыктуу ойногон балдар менен чогуу топту түзсө, өзү менен өзү балабыз менен ким кызыктуу ойной алса, ошону менен гана бирге шерик болуп ойной турган болсо, 9 жаштан баштап чоң адамдар сыяктуу досторуна талап кое баштайт. Сен мени сатпашың керек, сен мага жакшылык кылышың керек, сен мени колдошуң керек, сен мени жанымда болушуң керек. Мен да сага ошондой колдоп, жакшылык кылып, сен үчүн баардыгына даяр болом деген чоң адамдар сыяктуу талаптар, нормаларды коюп достошот. Булар достук этапка жаңы өткөндүктөн албетте балалык кылышып, достук талаптарды сактай алышпайт, бузушат. Анан ошол себептүү дагы көп достору менен конфликтке барып, уруша кетип, мушташа кеткен учурлары көп. Бирок ошол досу менен мушташа кетүү, досу менен уруша кетүү аркылуу анын ошол балдардын жашоосунда, өздөрүнүн жашоосунда анын чыныгы жүзүн көрөт, анын чыныгы мүнөзүн билет, анын чыныгы ички ой каалоолорун билет. Бирок 9 жаштагы балдарга биз чоң адамдар сыяктуу конфликттин туура эместигин, эмоцияларды, негатив эмоцияларды туура чыгаруу керектигин жакшылап өзүбүз үлгү болуп түшүндүрүп үйрөтөбүз. Менин өспүрүмдөр тренингимде мамиле кылуу жана конфликтти туура чечүү сабактарым балдар үчүн атайын балдардын тилинде берилет.
Андан кийин кызыктуу мектеп курсунда дагы ушул бала мектепте эмне үчүн балдар баргысы келбейт? Эмне үчүн балдар мектепке кызыкпайт? Себеби мектеп достору менен кызыктуу, мектеп классташтары менен кызыктуу. Албетте сабак мектептин программасы оор, бирок ошол оор жүктү классташтары менен чогуу бирге болгондуктан ал оор экендиги, кыйын экендиги сезилбей, биргеликте ошол оор нерсени жеңип кеткенди жеңишет да. Эгерде балабыз мамиле кыла албай атса, эгерде балабыз конфликтке барып аткан болсо, бул балдар үчүн мектеп дагы, билим дагы баардыгы кызыксыз болуп калат. Ошол нерселерди мен кызыктуу мектеп курсунда апалар үчүн дагы терең бул теманы ачып беремин, и балдар үчүн дагы терең өзүнчө ачылган сабактар бар. Так, бул жагынан жакта коеюн,